Амансыздарбы, урматтуу мекендештер. Мен Самара Нарматова. Менин катталуучуларыман келген көптөгөн суроолорго бүгүн сиздерге шашпай жооп берейин деп чечтим. Негизи эң көп келген суроо бул: үй алсам мага гражданствону сразу береби? Ал эми экинчиси: азыркы ставка менен үй алсак, кийин бизге ставка түшкөндө жардам бересиздерби? Ал эми үчүнчү суроо: азыркы ставка бийик, ушундай ставка менен алсак негизи болобу? Андан сырткары семейный ипотека менен кандай мекендештерибиз үй ала алат? Ушулар жөнүндө сиздер менен шашпай кенен сүйлөшөбүз. Биринчиден, эгерде сиз Россиянын территориясына келип, расмий түрдө иштеп, эгерде алдында гражданство алам десеңиздер, үй алсаңыздар, сиздерге сөзсүз пайдасы болот. Себеби сиздер биринчиден өзүңүздөрдүн үйүңүздөрдө регистрацияңыздар болот, постоянно жашаганга документиңиздер болот. Андан кийин документке тапшырганда эми бул основания болбойт. Негизи основаниялар жылдан жылга өзгөрүп турат. Основаниялар негизи бар. Азыркы учурда дагы элдер гражданство алып жатат. Биринчиден, если сиздин балаңыз гражданин территория Россия болсо, анда сизге гражданство алганга сонун мүмкүнчүлүк бар. Эгерде ата энеси гражданин Россия болсо дагы азыркы учурда основания болот, ошонун основаниясында дагы алса болот. Бирок ойлоп калбаңыздар, мен эч кандай основания жок, мен гражданство ала албайт экенмин деп. Жок, гражданство алсаңыздар болот. Переселение деген бар, знание русского языка деген бар, профессия боюнча бергендер бар гражданствону. Болгону этаптарды туура басып өтүшүңүздөр керек. Биринчиден, разрешение временный проживание биринчи квотага тапшырасыздар, андан кийин РВП аласыздар, андан кийинки этап разрешение временный проживание, вид на жительство аласыздар. Үчүнчү этап бул уже гражданство тапшырасыздар. Эң последний этапта бул основания требует этет. Кайсы основания менен аласыз? Либо переселение кылсаңыз болот, либо знание русского языка, или по профессия алсаңыз болот. Ал эми үй алгандан пайдасы сизге, себеби үйүңүз болсо сизди каждый этапта участковый келип текшерет. Фактически проживает или жашабайбы? Эгерде сиз башка жака прописанный болсоңуз, гражданство алганда сизге аябай көп көйгөйлөр болот, аябай кыйынчылыктар болот. Ал эми өзүңүздүн үйүңүз болсо, бул дагы сиз үчүн аябай сонун мүмкүнчүлүк болот да. Анан үй алгандан кийин эле барсам эле гражданство карматып коет дегендей жок андай. Потому что үй алгандан кийин ар бир этаптарды, даже мен мекендештерге айтам, сиздин регистрацияңыз базада жок болсо, биринчи кезекте границаны пересекать этип келип, андан кийин өзүңүздүн үйүңүзгө коюп, андан кийин легально ар дайым регистрацияңызды договордун основаниясында продлевать этиңиз депчи. Мисалы эми көбү бар да, бизде ушундай ситуация болду. Как раз бир кардарыбыз үй алгандан кийин ушундай бир ызычуулар болду. Себеби регистрацияга койбой, электростальдан алган. Базада жок экен, базада такыр болгон эмес деп ушундай бир ызы чуу болушуп, штраф төлөшүп, анан кийин коюшту. Андыктан ар бир адам өзүнүн документине так болуш керек. Мисалы, кээ бир кардарларыбыз өздөрү билет кимге койдурганын, ал адам өзү барып койдубу, базадан чыгарып салбадыбы, ошол моменттерин мисалы билет да. Кээ бирлерибиз болсо регистрацияны алып алып эле сүйүнүп, каерге койгонун деле, кайсыл жерде ал жер барбы негизи, жокпу, ошентсе деле сүйүнүп жүрө беребиз. Кээ бир учурларда болгон. Мисалы, бир учурларда мен да документ менен иштеп калдым. Кардарларыбыздын регистрациясы не только что базада болгон эмес, даже гараждарга, остановкаларда чыккан да. Мисалы, прям ал жерде эч кандай помещение жок, эч кандай жилой помещение жок. Просто бир жерлерге коюп койгон, гаражга же болбосо бир жерге. А жерде эч нерсе жок. Андыктан эгер ар бир адам Россиянын территориясына келгенде иштесем, акча тапсам, ошол эле учурда законду нарушение кылбасам деп келебиз. Эми азыр мен баардыгын сиздерге жөп жөнөкөй айтып берип атам да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө документибиз эң биринчи кезекте Россиянын законун уважать этишибиз керек. Значит, жашаган жериңде прописанный бол дедиби, демек ошо жашаган жериңде прописанный болушуң керек. Если хозяйкаң коюп бербейби, демек башка бирөө менен сүйлөшүп, башка жерден квартира снимать этишиңер керек. Негизи баардык нерселерди туура аткарсаңыздар гана, ошол өзүңүздөр айткандай, если өзүңүздөр каалап жүрсөңүздөр гражданство алганды,
анда ошол нерселерге эң биринчи кезекте көңүл бөлүшүңүздөр керек. Эгер документиңиздер жакшы болсо, демек сиздердин дагы коркпой россиян территориясында иштеп жүрө аласыздар. Азыркы ставка менен сиздерден үй алсак, кийин бизге жардам бересиздерби деген суроо аябай көп келет. Сөзсүз түрдө жардам беребиз. Бул жерде биздин жардамыбыздан дагы сиздер өзүңүздөр жардам бересиздер. Неге дегенде, ипотеканы алгандан кийин болушунча убагында төлөгөнгө аракет кылышыңыздар керек. Эгер сиздер убагында төлөсөңүздөр, өзүңүздөр алган банктан эле заявление жазып, снижение ставкага, мисалы 1%ке түштү, сиз Росбанктан үй алдыңыз, бир 6 ай 7 ай өткөндөн кийин 1%ке ставкалары түштү, сразу заявление жазасыз, биз сизге снижение ставка кылып берет. Дагы ошентип жазасыз. Эгер башка банктарда жакшы сунуш чыкса, мисалы рефинансирование кылып өткөнгө болот. Эгерде өзүңүздүн банкыңызда эч кандай разница жок болсо, лучше өзүңүздүн эле банкыңызга снижение ставкага заявление жазып эле ошол жерде калсаңыз болот. Буну личный кабинеттен жазсаңыз болот, банкка барып жазсаңыз болот, же болбосо биздин кеңсеге келсеңиздер, личный кабинетиңиздерге кирип ошол жерден заявленияны кетирип бергенге жардам беребиз. Мисалы көп айтат, биз ушундай моменттерди кайдан угабыз, бизде маалымат жок да деп. Жок, андай эмес. Мисалы ар бир кардарлар менен иш алып баргандан кийин ошондой жаңылыктар менен сөзсүз түрдө бөлүшүп турабыз. Статустардан, Инстаграмдан, YouTube каналыбыздан ар кандай жаңылыктарды сиздерге жеткиргенге аракет кылабыз. Билем, азыр ставка бийик, азыр алып алсам, кийин булар мени карабай койсо, эч кандай жардам көрсөтпөй койсо эмне кылам деген кардарлар дагы бар экен. Чындыгында ушундай кардарлар келди. Кийин сиз үй алып берип койгондон кийин биз менен дагы деле мамилеңизди үзүп койбойсузбу дегендер. Жок, мекендештер, биз сиздер менен дайым эле сүйлөшүп турабыз. Мисалы мен клиенттеримдин көбү менден үй алгандан кийин мени сунушташат, мисалы дагы деле связь үзүлбөйт да. Бул кардарым сизди сурады, сиздин номериңизди бердим, ушуга байланышып коюңузчу, байланыша албай атыптыр дегендер дагы бар. Андыктан ойлобоңуздар. Ал эле маселе эмес, мисалы кээде страховканы продление кылганда дагы кардарларга бир аз болсо да арзан болсун деп, бизге негизи компанияга 3-4%, по-моему, скидка болот ошол страховканы продлевание кылганда. Хотя бы 10 миң, 15 миң, если көп сумма болсо ошончо разница берет. Биз аркылуу 2-3 жылдан бери страховкасын продлевание кылган кардарларыбыз бар. Андыктан ойлобоңуздар, биз сиздер менен ар дайым биргебиз. Если колубуздан бир жардам келсе, сөзсүз түрдө сиздерге көрсөтөбүз. Азыркы ставка бийик. Негизи ушул ставка менен алсак болобу деп аябай көп сурайсыздар. Негизи азыр ставка бийик, ооба. Бирок азыркы учурда үйлөрдүн баалары жакшы. Рынок аябай низкий болуп атат, ошон үчүн элдер алып атат. Эгерде ставка мурдагы калыбына түшүп, 9-10%ке түшсө, үйлөрдүн баалары сразу 1,5-2 миллионго кымбаттайт. Буну мурдагы видеолорумда да айтып келем, консультацияга келген кардарларыма деле айтып келем. Бул жерде мындай да, үй арзандаганда, ыңгайлуу убакыт болгондо, же болбосо ыңгайлуу деп айткан адамдар, алар үй алуусу өтө эле 20% да, мисалы. Ал эми үй алууга даяр болгон, ситуацияга карап аракетин жасаган адам, чындыгында үйгө муктаж болгон адам эч нерсеге карабай алат. Себеби азыр албаса, мисалы, убакыттар өтүп, ставка түшүп, ордуна келип, баары жакшы болгондон кийин аракет кылса, кайра эле ошол эле үйдүн баасы 1,5-2 миллионго кымбаттаса, бирдей эле болуп калат. Андыктан убакытты кетирбей, эгерде үй алам деген план болсо, мисалы, аракет кылса болот. Себеби үйлөр кымбаттагандан кийин саткандарга барып алып, 6 ай мурун үйүң мынча эле, азыр эмнеге мынчага кымбаттатып салдың, мага мынча миң түшүрүп бер деп айта албайбыз. Себеби үйдү баасын 50 миң, 100 миңге чейин гана түшөт. Көп биздикиндей Кыргызстандагыдай 40 миң долларга коюп туруп, 35 миң долларга сатпайт. Бул жакта рынокто карап коет. Мисалы, аябай көп кымбат койгон үйлөр сатылбайт. Андай үйлөрдү албайт. Адамдардын баардыгы эле бунун үйү, мисалы, ошол эле 5-этажный домдун 3-этажында 6 миллион деп турса, ал эми 4-этажында 7 миллион деп турса, сиз кайсысын алмаксыз? Сөзсүз түрдө 6 миллиондукту. Ошон үчүн бул жерде баардыгы рынокто карап баасын коет. Ошол өздөрү түшө турган баасын дагы кошуп коет. Кээ биркилер бар, сразу түшүп берет. Кээ биркилер бар, 50 миң түшөм, алсаңар алгыла, албасаңар башкаларды күтөбүз дегендер бар. Кээ биркилер бар,
окончательный стоимости ушул сен ага алсаңар алгыла дейт. Эми бул ар бир адамдын үй издеп аткандагы ситуациясына карап, кээ бирлери бар саткандар менен сатып алуучулар аябай бири бирине дал келет да, мындай бири биринин сөзү аябай жакшы, мындай бийирле көрүшсө деле, мисалы жакшы ценаны баалаша алышат, бири биринин көңүлүн таба алат, бири бирине макул кыла алат мисалы, и сразу ошол 200 миң түшүргөн клиенттерибиз дагы бар. Ал эми семейный ипотека жөнүндө айта турган болсом, кандай мекендештерибиз ала алат? Сөзсүз түрдө Россиянын жараны болуш керек, же болбосо многодетный болуш керек, же болбосо 2018 бул жагына төрөлгөн баласы болсо, анда аларга аялына да, күйөөсүнө да алганга болот. Мисалы семейный ипотеканы семьяда 2 адам тең колдонсо болот. Же болбосо келинчегин оформление кылса болот, же болбосо жолдошуна оформление кылса болот. Бирок ошол эле учурда айта кетчү нерсе, балдар Россиянын жараны болуш керек. Мисалы апасы гражданство алды жакында эле, балдары Кыргызстанда төрөлгөн, балдарын Россиянын жаранына өткөрө элек болсо, анда аларга семейный ипотека алганга болбойт. Семейный ипотеканын ставкасы 6%, бирок ал новостройкада эми курулуп баштаган, же болбосо эми казылып баштаган, же болбосо прям ближайший 25-жылы биринчи кварталда бере турган үйлөр да чыгат. Бирок алар тилекке каршы аябай кымбат болуп атат. Баштапкы төлөмүнө келе турган болсок, баштапкы төлөмү жок алсам болобу, баштапкы төлөмү жок алып бере аласыңарбы, панандай компания алып берип атыптыр деген мага аябай көп каттар келет. Бирок баштапкы төлөмү жок алса болот. Негизи бардык застройщик баштапкы төлөмү жок бербейт. Эгерде сиз семейный ипотека ала турган болсоңуз, акчаңызды чогултуп 20%, өзүңүз тандап, өзүңүзгө жаккан жерден алсаңыз болот. Анан ким первый начало взносу жок берсе ала бере турган болсоңуз, анда кийин сиз өзүңүздүн алган нерсеңизге балким ыраазы болбой калышыңыз мүмкүн. Биздин максатыбыз мисалы ар бир биздин компанияга ишенип артып кайрылган кардардын оюндагыдай, өзүнүн калаганындагыдай, калаган жеринен үй алып бергенге аракет кылабыз. Мисалы эч кайсы застройщиктер менен иштешпейбиз. Эгер кардар тандаса, кайсыл жерден, кайсыл компаниянын үйүн тандаса, биз ошонун үйүн алып бергенге аракет кылабыз. Анан баягы болбогон эле нерсеге чуркап аракет кылып, убакытты өткөрүп тоже кереги жок да. Мисалы кардар келдиби, банктан одобрениясы чыктыбы, демек ол баштапкы төлөм болсо эч кандай кыйынчылыктар болбойт, и бат сделкага чыгабыз ушундай мекендештер. Эгер сиздерде дагы да суроолор калган болсо, менин YouTube каналыма комментарийге калтырсаңыздар, сөзсүз сиздерге убакыт табып жооп бергенге аракет кылам. Менин каналыма катталып, жакшы деген кнопканы басып, колдоп коюңуздар. Бул жерде сиздердин колдооңуздар мен үчүн өтө маанилүү. Атайын сиздер үчүн мен дагы жакшы маалыматтарды чыгарганга аракет кылам. Менин YouTube каналымда менден үй алган кардарларымды да чыгарам. Кээ бир кардарларым ушунчалык ыраазы, жакшы сөздөрүн айтып, видеого түшүп берет. Ал эми кээ бир кардарлар тилекке каршы видеого түшкөндөн отказ кылышат. Бирок все равно биздин компанияга кайрылгандан кийин үй алып беребиз. Бирок чындыгында кандай адам болбосун, сделкага чыкканга чейин баары бир сүйлөшөсүң, жакшы жактарыбызды көрсөтөбүз, кардардын ишин баттаткарып беребиз. Все равно ыраазы болгондон кийин ал кардар сөзсүз бизге камерага жакшы сөздөрүн айтып сүйлөп берет. Андыктан баардыгыңыздарга кийинки видеодо көрүшкөнчө.